Алло. Ала Тоо пародасындагы койлордун кымбаттаганы бул хайппы же чынбы? Биз бүгүн ошону текшергени келдик. Ассаламу алейкум Марат байке. Биз азыр кайсыл жерге келип калдык? Алейкум ассалам, кош келипсиңер. Сиздер азыр Жалал Абад областына караштуу Узак районунун Барпайлы өкмөтүндөгү Бек Иса асыл тукум Ала Тоо чарбасына келдиңиздер. Марат байке, бул койлор эмне койлор? Пародасы кандай бул койлордун? Бул койлор Ала Тоо пародасындагы асыл тукум койлор. Бул Ала Тоо пародасынын келип чыгышы Тажикстандын Гисар кою менен өзүбүздүн местный кыргыз койлордун аргындашылып чыккан ушул гибрид койлор. Бул ишкердикке сиздерге мындай бир баштаганыңыздарга канча жыл болду? Баштаганыбызга 15 жыл болуп калды. Бул койлордун өзгөчөлүгү кандай? Ооруга туруктуубу? Азыр эми сиздер ушундай бир ачык талаада багып атыпсыздар. Берки арашан менен айырмачылыгы кандай болуп калат? Жакшы суроо. Бул койлордун өзгөчөлүктөрү башка койлордон көп тоют талап кылбайт. Анан биздин жайыттарыбыз, жайлоолорубуз тоолуу, таштуу, кырлуу келгендиктен булардын мисалы жайлоого жетишибиз үчүн эле бир 3 күн, 4 күн деп жол жүрүп айдайбыз. 200 километрге чейин айдап барганга чыдамкай, эти катуураак болот, бош эмес. Кандай десем, көп тоют талап кылбайт. Мисалы кышында ушул жакта бордогондой кылып бакпайбыз да. 500 кой болсо азыр ушуларга жерге эле чөп чачып 700-800 граммдан кышында жем беребиз. Анда ошол ооруга дагы чыдамдуулугу жакшы экен да? Ооруга бардык жагында чыдамдуулугу жакшы десем болот. Марат байке, азыр бул койлоруңуз аябай эттүү экен да? Убагында дарысын, чөбүн, ушу жемин берсе, ар бир эле койлор ушундай болобу же сиздин оюңуз кандай? Эми биз 3 маал чөп беребиз, беде пресс беребиз. Эртең менен, обедте, кечинде. Анан жем эме беребиз, жүгөрү беребиз. Жүгөрү бересиз, ар бир койго 700-800 граммдан айланат. Ар бир башка. Анан витамин бербейбиз. Витаминдин ордуна эми любой эле мал койдо курт болот, ичек курттар, ошолоруна убагында дарыларын берип туруш керек дейм. Эмне дарыларды бересиз? Клозагруп, манизен, ошондой эле эки эле дары беребиз. Койлордун баасы боюнча айтсаңыз, мисалы бул арашандардан 1-класс, анан 2-класс деп бөлүнөт го. Ама сиздерде азыр эң кымбат койдун баасы канча? Бизде эң кымбат кочкорлордун баасы 1,5 миллион сомго жетип калды уже. Фактылар бар, 1,5 миллион сомдон сатылып алынып аткан кочкорлордон. Биз өзүбүз деле алдык былтыр. Козу кочкор 900 миң сомго алдык. Марат байке, айтсаңыз, азыркы учурда бизде көпчүлүктө суроо келет да. Кой туугандан кийин ошо козулар жүн жеп, белки клёнка жеп, топурак жеп, ушундай болот. Ошого сиздер эмне бересиздер алдын ала? Туура, бардык козулар эле ал козунун жүн, кесек жегени витамин жетишпегендигинен болот. Биринчи очередь. Анан биз мисалы бир жумадан өткөндөн кийин балык майын берем. Балык майын, эселен берем, седимин берем. Берип туруш керек. Ал витаминдерди керектүү, козуга керектүү витаминдердин баары бар деп ойлойм. Марат байке, жана бир 900 миң сомго кочкор алдым дедиңиз го. Ошол боюнча айтып кетсеңиз, пародасы кандай? Ала Тообу, арашанбы, же өзүбүздүн эле бир жайдак эле кочкорлордонбу? Ал кочкор Ала Тоо пародасындагы кочкор. Ал эле өзүбүздүн жамааттан асыл тукум кой кармагандардан алганбыз. Тайлак деп досуман алгам. Ошондо бир кочкорду сиздер бир канча жыл пайдалансаңыздар болот? Бир кочкорду 2 жыл пайдаланса болот. Анан өзүнүн кыздарына туура келип калат. Алардын кыздарына койбостон пайдалана берсең болот өзү. 5-6 жыл деле пайдалансаң болот. Негизи ошол өзүнүн эле кызына болбойт. Калган койлорго 5-6 жыл ошо бир кочкорду пайдаланса болот. Пайдаланса болот, ооба. Марат байке, айтсаңыз, бул Ала Тоо пародасынын койлорунун баасы түшүп кетет деп коркпойсузбу? Жок. Бул Ала Тоо пародасы эми жаңы түптөлүп чыкты. 1 жылдан өтүп калды. Мунун баасы түшпөйт деп ойлойм. Өсүшү мүмкүн, түшпөйт. Себеби бул кой кандай десем,
азыр кышында деле 50% талаадан тоюттанат. Чыдамкайлуулугу жакшы. Мисалы азыр талаада тууса 1-2 сааттан кийин козусун өзү жетелеп келет. Козулар деле чыйрак десем болот. Түшүнгөн адамдарга баасы түшпөйт мунун. Анан семирген жагынан дагы беркинде ол тез семирет экен, өзүбүздүн беркинде чарбадагы койлордон караганда булар берки эт алуусу аябай жакшы болот деп уккам да. Мисалы биз азыр бул жерде 500 кой болсо, конечно, семирет эме кылсаң 20-ны, 30-ду алып алып үйдө бордоп баксаң арашан берген этти берет деп ойлойм. Эми арашан биз багып көргөн эмеспиз, чынын айтканда. Бул деле ошол арашанын этин берет деп ойлойм. Күндүн ысык суугуна, климатка, ооруларга чыдамдуулугу кандай бул ала тоо койлорунун? Климатка мисалы ысыкта өзүнүн жүнүн төгөт, суукта жүндүү болуп калат булар. Ооруга аябай чыдамкайлуу. Мисалы бир эле мисалды айтсам, биздин мына жерде суубуз туз, шор суу. Шор суу экен. Шор сууда курт болот, мына чөптөрдө жаз келди азыр чыккан сайын. Ошол дары-дармегин убагында берип турсаң, баары чыдамкайлыгы аябай жакшы. Бул кочкорлор менен тааныштырып кетсем, бул коз кочкорлор өзүмдүн коз кочкорлорум. Анан бул кочкор Таштан кочкор өзүм ушастик деп өзүмдөн чыккан кочкор. Боло экен деп быйыл 80 койго коюп көрдүм. Анан жана айтып кеткендей бул кочкор 900 миңге алынган кочкор ушул кочкор. Кличкасы оригинал. Ар бир кочкордун бул жерде кличкалары бар. Наркынсы болсо Аватар. Аны экинчи жылы койдум. Жашы азыр 2,5 жашар. Бул кочкор да сатылат. Анын ар жагында Узун деп койгон кочкорум. Анан да бир коз кочкор алдык өзүбүздүн эле жамааттан, Улук деген айкадан. Бул кочкор 205 миң сомго алганбыз. Кудай кааласа ушул кочкорду эмки жылы быйыл күзүндө осмение кылып коебуз. Рахмат Марат байке, биз сизден ушунча маалымат алдык. Жаңы баштап аткандарга эмне кеңеш бересиз? Ала тоонун кандай породасынан баштасак болот? Ала тоо койдун кандайын алыш керек дейсиңер, кандай десем, любой эле койдун жакшысын алыш керек, санына эмес сапатына көңүл буруп. Мисалы 10 кой кармак чекти, 4-түү, 5-түү жакшы сапаттуусуна кармасаң, акчасы деле бирдей деп ойлойм. Ошо тойту деле жеген тойту деле бирдей да негизинде. Тойту аз болот, акчасы кымбатыраак болот деп ойлойм. Албетте көрүүчүлөрү, биз болгон маалыматты алдык. Ала тоо боюнча кийинки видеодо көрүшкөнчө.